Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Учурда БШКнын мен тууралуу чыгарган чечими жөнүндө кыскача маалымат берип кетейин дедим. Эки жүйөгө негиздеп атышат. Биринчиден, ушул шайлоо мыйзам боюнча 5 жылдын ичинде Кыргызстандан сырткары жүргөн 6 ай жүргөн деген негизди карманып атышат. Бул мыйзамда болсо жазылып атат. Кыргызстандан сырткары 6 ай өндүрүштүк, кызматтык, илимий иш сапары менен баргандарды. Бирок мен 24-жылы дүйнөлүк чемпионатка бардым. Өзүмдүн каржым менен мамлекетибиздин туусун көтөрөйүн деп. Ушул азыр көрсөтүлгөн мыйзамдагы өндүрүштүк, илимий, кызматтык негиздерге кирбейт меники. Экинчиден, мен Кыргызстандан сырткары чыкканда өзүмдүн туруктуу каттоомду сырткары чыгарган эмесмин, башка жака койгон эмесмин. Үчүнчүдөн, мен ушул 24-жылы дүйнөлүк чемпионатка кетип атканда ушул сыртка чыгууга чыкпасын башка негиздер менен деген бөгөт коюу мыйзамы жок болчу. Бул негиздер ал эми бул сырткары жүргөн кызматтык, илимий иш сапары менен деген берени бул конституциябыздын негизги мыйзамыбыздын 6-статьясына каршы келет. Себеби 6-статьяда жазылып атат: жаңы киргизилген ченемдер, милдеттер, күчөтүлгөн мыйзамдар артка убакытка колдонулбайт. Бул негиздүү биз жүйөлөрдү келтирип атабыз буга. Ал эми экинчи себеби болсо, булар ушул ОПГ мүчөсү болгон деген негизди келтирип атат. Бул болсо эч кандай документтер менен тастыкталган эмес. Мен спорт чебери болуп, отличник физической культура болуп, Кыргыз Республикасынын ден тарбия спортунун эмгек сиңирген ишмери болуп, мамлекеттик сыйлыктарды алдым. Жана өтө көп спорттук турнирлерди өткөрдүм. Кыргыз улуттук федерациясында иштедим. Бир да учурда мындай ОПГ мүчөсү болуп, мындай эскертүү алып же тастыктаган документ же соттун чечими болгон эмес. Андыктан эми шайлоо алдында эле ОПГ мүчөсү деп чыга келүү бул кандайдыр бир саясий заказга окшоп калып атат. Ушул себептен Борбордук шайлоо комиссиясынын мени каттабайбыз деген чечими учурда биз сотко кайрылганбыз. Кудай буюрса, азыр соттук териштирүүлөр болуп жатат. Дасыккан мыкты юристтер менен иш алып барып атабыз. Жогорку сот болобу акыркы чечимди чыгарганда бир адилеттүү, мыйзамдуу күчкө ээ болот деп эсептейм. Ал эми ушул учурда мени колдоп, кайра тынчсызданып жазып, эмне болду деп жаткан баардык саналаштарга ыраазычылык билдирем. Кудай буюрса, мамлекетибизде укуктуу, мыйзамдуу мамлекетпиз. Бул маселе боюнча өлкө башчылары деле кайдыгер эмес карап турганга. Андыктан алдында мыйзамдуу, адилеттүү чечимдер чыгат деп ишенем. Азыр бүтө туралы. Ассаламу алейкум.